Эми албетте биз эми революция кебелер төңкөрүш деп атпайбы? Кандайса деле кыргыз элине жараша берет. Бирок мен бир нерсеге токтоп кетейин да, ошо 24 кечеки өткөн 24 марттагы окуяга. Анын түбү 2002 жылы башталган. Аксы окуясында Акаевдин бийлиги Аксыда ошо 17 мартта 5 биздин жигиттерди атып таштады. Автоматтын огу менен бир баягы душмандарды аткандай кылып туруп атышты. Бул вообще бир дагы мыйзамга туура келбеген нерсе болгон. Анан 18-inde эмеде кербенде бирөөнү кууп жүрүп атып коюшкан. Ошо алты атылды да. Мына ошонун негизинде кийинки Акаевдин жүргүзгөн саясаты, оппозицияны муңдуктаганы, аларды куугунтуктаганы, аларга болгон мамилеси ошо өнүгүп отуруп 2005 жылга чейин мындай хронологияны карап көрсөңөр, кандай гана элдин нааразычылыктары чыкпады. Жүрүш да жасап, Ошко чейин барышты. Билесиңер, колонна менен барып, кээ бир акимдерди алдыга салып алып, күпүлдөтүп, баскылагын деп туруп, ошо мыйзамсыз буйрукту аткарган акимдерди анда билесиңер. Андан кийин жазага тартылган жок. Жазага тартылган ордуна кайтып, берки ошону ачыкка чыгарган оппозицияны күнөөлөп туруп, анан кайтып биз кийинки шайлоосунда дагы бардыгыбызды жокко чыгарып, мындай экинчи саясий аренага келбесин деген жашыруун жыйындарды өткөрүп, ар бирин мындай жыгытканга бир канча миллиондогон акчаларды бөлүп берди. Мен үчүн 5 миллион акчаны танайып бөлдүрүп берген Алай районуна. Ошо Исаковду экинчи келтирбесиңер, бул солдафон экен дегендей кылып да. Мына ошонун негизинде ушунтип отуруп, элдер не кылдык? Мына түштүктө ошонун алдында 24 мартка чейин биринчи Жалал Абадты жалпы эл басып алып, өзүнүн губернаторун шайлады. Ошту басып алып, Оштун губернаторун шайлады. Баткенди басып алып, Баткенди шайлады. Түштүктүн бардыгы толугу менен элдин колуна өткөн болчанды. Анан кийин бул жерде дагы революция, жанагы өзүнүн кызын мына революция университет шайлоо округунда кызынын кулагынан тартып алып чыкканда, бул жерде аябай чоң каршылыктар чыгып, бул жерде чыкты. Мына ошонун негизинде топтолгон эл келип туруп, ошо лидерлери шайланды. Оппозициянын лидери ким экендиги ачык бардыгы билинди. Анда кийин ошо премьерден кеткен биз Бакиевди алдыга чыгып сүрөп келбедикпи? Ошентип ошонун негизинде келип, мына биз анда келгенде Акаевди кууп чыгабыз деген ой болгон эмес. Ал Акаев кайтып убадасын берсин, шайлоого барбаймын, бирок мына өкмөттүн курамын ошо оппозициянын өкүлдөрү менен кошо мейли деген макулдугун алабыз деп гана келген, ошо талап менен турабыз, аягына чейин деп гана келгенбиз да. Тилекке каршы булар коркконунан биринчи аялын учурду, өзү кечкурун учуп кетип, бийликсиз калгандан кийин айлага кеткенде барып туруп бийликти алганга биз мажбур болдук. Бул дагы өзүнчө революция, өзүнүн бул дагы өзүнчө бир түрү да. Экинчиси 7 апрелде эмне болду? 7 апрелде ошо революциянын нугу менен келген Бакиев анын алдында баласына бийликти бере баштады. Анын үй бүлөсү бөлө баштады. Баласы болсо бүт жана финанстык министрлерди тейлесе, иниси болсо бүт күч структурасын тейлей баштады. Берки кичинелери болсо ар бир Жалал Абадты, мына шаарларды Тенебой, биз Тенебой губернатор, Тенебой мэрбиз деп туруп, булар каалагандай бийликти баштады. Анан кийин биз окшогон адамдарды камай баштады. Муну ошого каршы чыккан, электр энергиянын баасын көтөргөнгө, сатканга булар бара баштады. Ошонун негизинде элдер каршылык чыккандан кийин 6 апрелде биринчи мени камагандан кийин 6 апрелде Алайда басып алуу болду өкмдү. Анан кийин кечкурун Таласта Кангентиевди кармашып, ал жерде айдашты токмоктоп туруп. А 7-де бул жерде ошо 6 кечинде бүт оппозициянын лидерлерин камап коюшту. Мен го мурунураак отурган болчумун. Атамбаевди, Сариевди баарын камап, экөө гана калган да, Отунбаева и Азимбек Бекназаров, Азимбек Наранга кеткен болчу. Аны да камаганга аракет кылышкан да. Ошо негизинде экөө гана калган. Мына экөөсүз ошол жетекчилери жок эл өзү бул жерге чыгып туруп атып атканына карабай, эми баарыбыз көрүп турдук да телевизордон кандай жанагы
куропатканы аткандай кылып атышып турбадыбы. Ошо негизинде ошого каршы чыккан элдер алардан кууп чыкканда биз түрмөлөрдөн чыгып, баарыбыз түрмөдөн чыгып коюп, бийликти дагы алганга мажбур болгонбуз да. Ошо негизинде мен ойлойм бул экөө тең элдик революция. Акаев көптөн бери айтып жүрөт. Криминал, бунун бардыгы жалган. Мына ошо жерде биз келгенде эменин биз жанакы доктор Назаралиевдин имаратына чогулганбыз да, Оштон келгендер, Жалал Абадтан келгендер, бардык тараптан түштөн келгендер ошол жерде чогулуп, мына ошонун арасында мен, Топчубек Турганалиев, Азимбек Бекназаров, Отунбай, бул биз эмне криминалбызбы? Биз ушу криминалдар менен мурун байланышып жүргөнбүзбү? Эч криминал болгон эмес, биз жөнөкөй колонна менен келгенбиз. Анан кийин бул жактан Атамбаевдарды форумда чогулушуп, анан биз ошондо айтканбыз, Атамбаевге атайын жана Акылбек Жапаровду штабтын башчысы кылып, атайын шайлап туруп, түндүктө жалаң эле түштүктүкөлөр болбосун деп туруп, анан аны жибергенбиз. Ай, барып айтып баргын, эми Бишкек түндүк. Ошо өздөрүнүн өздөрү эле келсин, биз кичине күтүп турайлык десек, убакытты карабай алай чыкпайт. Ана чыгабыз, мына чыгабыз. Анан кийин биз ошого келгенден кийин эле өздөрү бул жерден баштап акшапка чейин адамдарын таярлап койгон экен, таяк менен. Көргөнсүңөр да, алар келип куралы жок аялдарга, жаш кыздарга, балдарга чабуул жасагандан кийин биринчи баары качышты мындай дүрбөлөшүп. Анан кайтып токтогула дегенден кийин кайтып кыргыздын жанакы духу көтөрүлүп, ошо жанакы плиталарды жанакы талкалап, ошо менен ургулап туруп, ошо ургулаган бойдон урра деп туруп эле абыйга кирип кетти деме. Биз аны токтото албай калдык. Ошон үчүн бул жерде криминал, андай мындай дегени эч чындыкка жатпаган нерсе. Эми ал эменин Акаевдин өзүнүн мындай актануу жолунун бири деп мен ойлойм да. Эгерде ошондо келип, мына аянтка келип, убада берем, мына өкмөттү биргелешип коелук, мен экинчи шайлоого барбайм, ушул жерден колду коюп берем десе, бирөөкүңдө эмес, эч нерсе болбой, азыр жыргап, ушу өзүнүн элинин арасында жүрмөк болчу. Тилекке калса, ол өтө чоң күнөөлүү. Аны ошону күнөөсүн эптеп мындай жашырганга, жанагы криминал болду, тиги болду деп атпайбы. Анын күнөөсү биринчи аксы элин атканда, бул биринчи. Экинчи, биздин кыргыздын нукура жерди, үзөң куугучларды бергенде, колду коюп туруп. Биз ошо именно ошонун негизинде чыкты да чатактын бардыгы менен. Азимбек мен комитетти ал убакта коопсуздук комитеттин төрагасы катары кандай чечимдерди чыгарганбыз. Берилбесин кыргыз жери далилдеп да бергенбиз. Конституционный судка чейин берип, ошол жана алардын келишимдерин туура эмес бергендерин. Мына Баекова анда төрага, Баекова чакырсаңар айтып берер. Мен Кыргызстандын картасын чыйып, ошол соттордун көзүнчө жанагы фломастер менен көрүнүп, эки кагазга бирин ошо чыйганды, экинчисин ошону кесип туруп, мына жер кетти. Ушул жерден чыгара өзгөрдү, урматтуу соттун, Конституцион соттун өкүлдөрү, айтып келечи деп көрсөттүмдөр, ошо кеткен жерди кесип. Ана Баекова баш болуп туруп, өзгөргөн жок дегендей кылып чечим чыгарып берди. Мына отурушат да. Ошолор дегенде биз жазага тартканда, кийинки окуялар мүмкүн бул азыркыдагы чек ара маселеси мүмкүн андай чыкпайт болчу да. Мына ушунун бардыгында да өзүбүз дагы анча-мынча ката кетирип атабыз. Ошол окшогондорду биз кайтып калкалап, кайтып ага жакшынакай сөздү айтып, кийин мейли өттү, кетти, баягы кыргыздын кечиримдүүлүгү да бул. Бирок мындай нерселерде кечиримдүү болуш аягы трагедия менен бүтөт турбайбы? Ушуну биз сабак алышыбыз керек болчу да. Мына ушул сабактын жоктугунан азыркы жана баардык кайталанып атпайбы? Эми Атамбаев чыгып атат, мен ушундай жыргаттым эле деп туруп бүгүнкү президентке таш ыргытып, кече жакындакы мен дейт аягына чейин күрөшөм дегендей болот. Ким менен күрөшөт эми? Өзүнүн былыктары чыгып атса, ал кайтып өзү менен күрөшүш керек да. Эгерде нукура президент болгондо ал айтыш керек болчу. Кечирип койгулагын. Давай баардыгы бириgiп туруп, ушуну ыйлыктеп аягына чейин чыгайлык. Булар туура жесе, анда мен да жоопкерчиликти тартам деп айтканда, эл айтат эле, ой, молодец анда дейт эле. Ал кайтып, булар ушундай ак, таза дейт. Мен бир документти мага көрсөтүштү да. Ошол мына Албек Ибраимовдун мээринин өзүнүн, анан кийин аялдарынын мүлктөрүнүн санын көрсөтүштү. Ошонун эсебинде аялынын эсептеп көрсөм, мен өзүм мындай тизмени карап эсептеп көрсөм, 2012 жылдан тартып 155 объект алыптыр. 155 объект
анын баары жер. Айынан министр болуп жүргөн мен бир жер алган жокмун. Булар кече кампачы болгондор 155 аялында жазылганы, өзүнүкү болсо 80 канча менен. Эми канча баягы кудасынын тууганына тиякы бой жазгандарын айтып көрсөң, аны каяктан алышты? Мунун баары мамлекеттин, демек булар уурдашты, коркутушту, күч менен тартып алышты дегендейди. Аны мен азыр мындай деп айта албайм, бирок анын баарын иликтеш керек. Но кандай болсун дагы, мен ошо министр болуп жүргөн адам катары мен шек санатып атпайбы? Мен андайды ала албайм. Акчага, зарплатага, ал эмес үй сала албайсың да. Ремонтко да анча-мынча жетет, эми эптеп мындай аяк багына азыраак жумшасаң. Бирок мындай нерсени алыш өзүнчө. Мына, аны ошолорду айтып атпайбы? Ушунда ак, таптаза, булар жакшы иштеди эле, ушуну камап койдуң, ошон үчүн сен менен күрөшөм дегендей. Эми бул президенттин сөзү эмес да. Ал наоборот айтыш керек. Давай, мен жардам берейин. Анан кийин анын өзү ошо Албек Ибраимов баягы айтпады, мага аялы сатты эле жерди, тиги жерди, үй салган жерин. Аял президентке кантип ушул мэрдин аялы үй сатсын? Жок, ойлоп көрсөң өзүң. Сатса аны эчеге эле камап таштайт эле да, туурабы? Ал демек аны ошого жаздырган. Анан кийин секин алып келип сатты кылып документке кол коюп берди. Ошо негизинде аябай үй салды менен. Эми бул эмне деген кеп? Мэрдин аялы президентке үй салганга жер сатты деп өзү чыгып атпайбы? Мен ошону сатып алдым эле канча миллион сомго деп туруп. Эми бул деле мындай карасаң күлкү да. Түшүнгөн адамга. Ошо негизинде кичине туура эмес иш кылып, тоскоолдук кылып, мына быкычкы кылып койгону азыр ошонун баардыгы чыгып атат да. Аны эми азыркы президент баары оңдош керек да. Полномочиясы башка, ошолордун кадрлары отурат көбүнчө, ошолордун парламент отурат. Өзү алып келген парламентке өзү ар биринин тизмесин тактап туруп алып келген. Атамбаев биз жакшы билебиз да. Кээ бир партияга кирген өзүнө жакпагандарды чыгаргын деп, чыгарбасаң партияга киргизбейм дегенге чейин барган да. Анан кийин ошонун баарын алып келип алып туруп, кече уже сүйлөп атат, бул балдардын шимкиригинде же нары же бары кетпейт. Эми бул эмне деген кеп? Президенттин айта турган сөзү ошол. Эми ошо кандай болсо дагы, бул ошол жаманбы жакшыбы өзү алып келди, эл добушун берди, бербеди, сатып алдыбы? Факт ошол добуштун негизинде келди да. Аны деле биз анча-мынча урматтап, да жаман, жа начар, да жакпайт, да кемчиликтери көп, бирок кандай болбосун биздин парламент да менен. Туурабы? Мына ошондой мамиле кылганын ордунда кайтып президент катары жанакыдай айтып атсана, бул эмне деген кеп? Бардыгын эле маскаралап, маскараны жаман аттап, өздөрүнүн булуктарын ачып аткан нерселерди менен. Мен ойлойм, азыркы президент туура эмес иштерди жасаганга барган жок. Ал өзүнүн конституциялык укугу негизинде берген убадасына туруп ишти алып кетип атат. Ал ошондо айткан: мен ким болбосун коррупциялык ишке катышса, анын баарын жазага тартам. Жакыным болсо дагы, тууганым болсо дагы деп туурабы? Мына ошонун негизинде өзүнүн партиясынын адамдары, мына сөзүнө турган ушудан өзүнүн партиясынын кечээки бирге чогуу жүргөн, бир партиялаш, бирге мындай маселени чечип аткан адам катары, ошол жанакылар чыкканда ал өзү алып чыккан жок да, аны парламент алып чыкты. Аны биринчи Кудай алып чыкты. Декабрда ошондой көрсөтүп, анан кийин айласы кеткенден кийин ошол СДПК партиясынын депутаттары төрага болуп, комиссиянын төрагасы СДПК партиясынан келгендер. Аны ошолор алып чыгып атпайбы? Мына күнөөлүү бул экен, аны ошол парламенти өзүнүн чимкирик парламенти, эми кечирип койсун мени депутаттар ошону тигин сөзүн айтып ийгенге да, алып чыгып Ген прокуратурага тапшырышты. Ошонун негизинде иш козголуп туруп, мына отурушат. Анан кийин эми кечирим сураганы, мына ошол кемчиликтерин бул да билип атат да, кандай болбосун ойлонот да, все-таки күнөө бар экен деп туруп. Саясий куугунтукка негиз жок. Өзүнүн партиялаштары болсо, же атаандашы бирөө сөз сүйлөдүбү, Сооронбай Жээнбеков сен мынандай кылып алдың, кеткин деп, же болбосо мына мыйзамсыз жолго бардың деп. Азыр негиз эч айтканга сөз жок болуп атпайбы?
мына ошо негизинде бул мындай бир гана жолу элди экиге бөлгөнгө аракет кылып атат да. Түндүк түштүктү бөлгөнгө атайлап элдин мына кулагына сиңдиргенге жанакы сөздөрдү айтып коюп атат да. Мен ойлойт элем, бул тести экономикалык жагынан жазага тартылышы бул биринчи номер болсо, экинчи экологияга зыян келтирген үчүн тартылыш керек. Ошо тесттекилердин ошо келишимге жанакы аягына чейин карабай өкмөттүн өкүлдөрү ошондо. Себеп дегенде мына мен тесттин жанында жашайм. Мурун баягы шамалдын багыты каякка болгондо гана жанакы түтүндөрдүн эмеси мындай не деп коет, кыпындары түшсө эле чоңураак болуп бир жака. Азыр болсо бийикке чыгат, бийик кылып койбодук кичине. Ошол жерде турат, анан кийин кыпындай ушундай көп түштү. Азыр үйдүн ичинен бери мына мен ошол жерде жашайм. Эгерде 2 күнүн ичинде бир жолу мындай жууп чыкпасам, эшиктин алдындагы короону, жабылган короонун ичин мынандай түтүн басканда көрүнүп турат да. Демек, мунун бардыгын биз бүгүн жутуп атабыз. Демек, мунун бардыгы зыян келтирип атат. Именно экологиялык жактан уштай зыян алып келгендиги үчүн текшерип, ошого жоопко тартылыш керек. Экономикалык жак буякта эле калат. Себеп дегенде ар бир адамдын ден соолугу бул миллион акча менен эсептей албайсың да. Канча адам ошо Бишкекте жашап атабыз. Мына сводканы көрсөңөр, күнүгө ар бир райондо мына превышает мынанча 2-3 эсе 4 эсе деп жазып атышат. Өзгөчө тиги биздин район менен. Мына ошондой келди. Мен ошондой депутат элем. Сурагам атайын министрден. Урматтуу министр, мен ушул жерде жашаймын. Мен колдойм. Эгерде ушу мына тек жанакы эл аралык деңгээлде, Европанын деңгээлинде бир дагы түтүнү түшпөсө, абаны уулабаса, силер ушу жанакы фильтрлердин бардыгын салынбас цифрлерди койсоңор, ошондой болсо биз барабыз. Себеп дегенде ал жерде жашаган адам катары, бирок мурунку коопсуздук кеңешчи болгон адам катары мен тестке баргам да. Анда телевизордон көрсөңөр, тестке барып, мен анда эгер мына өчүп калса эмне болот, теңер токтоп калса эмне болот деп аларды текшерип көргөм. Ошондо жана печкелердин бардыгы эски болчу. Эски. Мына ошол печкелердин баары оңолобу, экинчи андайга жол бербейсиңерби дегенде, жой саманбап, ушундай сонун болот. Бардыгы современный болот. Масакыш дегенден, кантип анан го? Жалпы элдин кызыкчылыгын эметип колдобойсуң. Бирок ошондо дагы сураганбыз, эмне үчүн акчасы чоң? Десек, жок, себеп дегенде жаңы оборудование коюлат, жаңы заманбап фильтрлер коюлат. Анан кийин ошого дагы бийиктетип ушундай кылабыз дегенде, мен аны чын дили менен, чын айтканда, колдогом. Башында биз өтө каршы чыкканбыз да, давай анда башка нерсени жаңыдан салбайлыкпы дегенге барганда, бирок ушундай болуп калды тиги деп жана келишкенде, анан министрлер ушундай суранып, аны айтып атпайбы, Атамбаев тиешеси жок, тиешеси бар. Эмне үчүн? Бардыгы келишип мага, себеп дегенде берки өздөрүнүн депутаттарын буйрук эле берип коет, колдогон деп. Колдолор кың деп колдоп берет. Биз окшогондорго суранып жүрүшкөндө, шеф айтты, шеф суранды, ушуну жардам берип койсоңуз, колдоп койсоңуз деп. Анан кийин мен жыйында суроону берип, сурап, тактап анан бергенмин. Ошон үчүн Атамбаевдин тиешеси жок деген бул жалган. Эң кызыктар биринчи номер болуп Атамбаев болгон. Ушул проект өтүшүнө. Азыр көрсөтүп атат, анын экинчи лоббисти мына фамилиясы жакшы, Исаков. Бирок иши чатак болуп калды да, кысталактын. Ошонун негизинде ал лоббировать эткени ал дагы чыкты. Анан кийин ошонун негизинде кантип бул саясий куугунтук деп ким айтат аны менен? Каякта куугунтук? Эч куугунтук жок. Былыкты жасадыбы? Текшерсин, иликтеп көрсүн. Анан кийин сот учурунда биз дагы көрөбүз. Кандайдык деңгээлде алардын күнөөсү далилдеди. Бирок мен кайталап коюшум керек. Экономикалык жагын буякта эле калтырып, именно экологиялык жактан зыян келтирген үчүн азыр ишти козгош керек. Экинчи ишти менен. Плюс Атамбаевка кошуп туруп. Биринчиден, чоң кооптуу абал түзүлгөн жок. Ага негиз дагы жок да. Негиз дагы жок. Себеп дегенде элибиз акылдуу болуп бүттү. 2005-жылкы, 2010-жылкы ошонун алдындагы кырдаалдай эч бир кырдаал жок. Бирөөнү атайлап эч кимди камаган жок. Бирөөнү атайлап өлтүргөн жок. Бирөөнү атайлап кууп чыккан жок. Андай жок да. Бирок
Атамбаев тарабынан бүгүнкү күндө өтө чоң аракеттер жасалып атат. Элди бөлүп, кагыштырып, мен өчүмө алып, жанакы берки балдарымы эптеп мындай чыгарып алайын дегендей аракеттерди жасаганга чоң мындай багыт менен кетип атышат да. Ошонун негизинде жана алжанча балдарын чогултуп, тигилакы отургандарга айтып, силер моюнга албагылагын, баарына отказ бере бергилегин, мен силерди баары алып чыгамын, бар мен буякты кетирем дегендей саясатты жүргүзүп аткан. Бул өтө кооптуу да. Себеп дегенде мындай да, эгерде акчасы көп, ошо негизинде бир чуу чыгарып бир кишилерге акчаны берип кой, барып бирөөнү бычак менен сайып кой же мынтип кой десе, алар мүмкүн барып калышы ыктымал да. Ошондой негизи. Анан ошо негизинде көрдүңөрбү, булар жасап атат тиги деп, ура деп, бирөө алды эле жана төңкөрүшкө, өңкөрүшкө эч качан мындай негиз болуп бере албайт. Эл арасында анча мынча сөз чыгарганга мүмкүн барышы ыктымал. Мен айтат элем, андан башка ошондой негиз болбош үчүн бүгүнкү президентибиз азыркы иштеп аткан нукта кете бериш керек, эч кимге карабай. Бирок өкмөтүбүз көп нерсени өкмөт аткарат. Өкмөт элдин мындай ыраазычылыгына жете тургандай ишти жасаш керек. Албетте, мырза Атамбаев бул жерден абдан туура эмес иш жасап алды. Эмне себептен? Өзү президент болуп турганда биздин сунуш менен, Азимбектин сунушу менен мына аянтта ошо ак суу окуясына жана Чапелегиде эстеликти бирге ачып, кара таш, ак ташты кылып түптүрүп жасаттырдык. Мамлекет эсебинен акча бөлүп бердирип. Ушул жерге эскерсе, ушул жерге келип, мейли элден корксун, элди мындай аралап баса албасын, бирок убакыт бул жерде кечке болгон жок да. Же болбосо эртерээк келип, же болбосо кийинчерээк келип, ушул жерде келип намазды, Куранды окуп, гүлдөрдү коюп кетсе, бул кайтып чоң авторитетке ээ болот элем. Ал жерде форумдун жанына илгери баягыда биз таш койдурганбыз. Мына ошо таштын тегерегине өзүнүн жакындарын баардыгын топтоп чогултуп алып туруп, анан кийин эскертмиш болуп, жанакыдай айткан сөздөрү бул албетте абдан туура эмес болду. Бул өзүнүн иш көптүсүн, бүгүнкү ошол президенттин тандаган жолу буга жакпай калгандыгын себеп дегенде, ал жанакы айтып койбоду, мен ким болбосун, эгерде ошондо аралашса бар мыйзамга тарттырганга аракет кылам деп. Мына ошо именно ошонусу буга жакпай калды дагы. Бул баягы мен айтышым керек эле, мен айткандай жүрүш керек эле, мен мынаны токтот десем токтотуш керек, мынаны кой десем коюш керек, мынандай бас десем басышым керек деген, ошондой болот деген ойдо болгон да мурунчу. Мына ошол болбой калгандыктан ич көптүсүн, өзүнүн дагы мындай адамгерчилик жактан ылдыйлыгын баардык тарабынан туура эместигин ошол жерде кайтып ачыктан ачып көрсөтүп алды. Мына ошонун негизинде анын ою баардыгыбызга билинди. Бир гана максаты ошол жана жегендерди өзүнүн былыктары ачылбасын деген гана аракет. Себеп дегенде ушундай кетип атсак, эртедир кечтир ошол эле Исаковдор, ошол эле отургандар айтат да, токто буйрукту берген бул болду эле, мен кечирип койгула, мен ошолорду эле аткардым эле деп айтыш керек да. Бирок эми бул айтып атат, туруп токтогула, айтпагылагын, оозуңарды баскыла, мен баары чыгат туруп алам деп, арасында баардыгы өзүнүн кишилери бар да, ошолор негизинде иштеп атат да. Ошондуктан тиякталып тургандар бул баардык тарабынан туура эмес болуп калды. Ал болсо жок дегенде ошол акчага деле барып койсо болот эле. Ошо мен ошол жерде мурун бардым эле, тигиндей кылдым эле деп, аны эч ким кубайт эле да. Туурабы? Тиякты жасап алганы өзүнчө, мына мен да өзүмчө бийлигим бар, мен өзүмчө мындай авторитетим бар, мен өзүмчө кыйынмын, мен керек болсо мынандай кыла турган адаммын, ошону көрсөтөйүн деген максатта жасаганы. Колдорунан эч нерсе келбейт. Бүттү. Элдин баары көрдү ким экенин. Себеп дегенде, билесиңер да, Нарымдын элине кандай деген атты койду, Таластын элине кандай атты койду, башкаларга кандай адамдарды кандай деп айткандарын, эми ошондо президенттин сөзү